Бүгүн таңгамал Жалал Абад облусунда жер титиреди. 30 аймак түзүлүп, ар биринен 3 депутат келет. Шайлоо мыйзамын өзгөртүү сунушталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөнүн бардык ооруканаларында күчөтүлгөн текшерүүнү баштаганы кабарланды. Бүгүн таңгамал саат 4:26-да Жалал Абад облусунун аймагында очогунда күчү 2,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, жердин силкинүүсү Сузак районундагы Сузак, Бегават, Жийде, Күмүш Азиз айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Министрлер кабинетинин протоколдук тапшырмасынын негизинде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттү көзөмөлдөө кызматы республикадагы саламаттык сактоо министрлигине караштуу мекемелерди өрт коопсуздугу боюнча пландан тышкары күчөтүлгөн текшерүүнү баштады. Маалыматка ылайык, текшерүүнүн натыйжасында бузууларды четтетүү боюнча жазма буйруктар берилүүдө. Анын аткарылышына иштин көлөмүнө жараша 3 күндөн 30 күнгө чейин убакыт берилет. Контролдук текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган бузуулар аткарылбаган учурда административдик чара, тактап айтканда 23 000 сом айып пул салынат. Белгилей кетсек, мындай текшерүүлөр 11 февралда Улуттук жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунда кайгылуу окуя менен коштолгон өрт кырсыгына байланыштуу мындан ары ири тилсиз жоонун кайталанышына жол бербөө аракетинде уюштурулууда. Президенттин администрациясында министрлер кабинетинин башчысынын ордун басары Эдил Байсаловдун төрагалыгы алдында мектеп рекетчилигинин, бейбаштыктын жана жашы жетелектердин арасында башка терс көрүнүштөрдүн алдын алуу маселелерине арналган кеңешме болуп өттү. Байсалов бул маселени чечүүдө комплекстүү мамиле жасоонун маанилүүлүгүнө көңүл буруп, укук бузган жашы жетелектер психологиялык жактан жабыркашы мүмкүндүгүн эске алуу зарылдыгын белгиледи. Балдарды коргоо биздин жалпы милдетибиз. Биз өсүп келе жаткан муундун коопсуздугун жана бакубаттуулугун камсыз кылуу үчүн өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча ишти күчөтүшүбүз керек деп баса белгиледи ал. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча жергиликтүү бийлик органдарына жерлерде ушундай эле отурумдарды уюштуруу жана жашы жетелектер арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иштиктүү чараларды иштеп чыгуу тапшырылды. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун парламент спикери баш болгон 9 депутат иштеп чыккан. Ага ылайык президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Ага ылайык 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, мажоритардык система менен ар биринен 3 депутат шайланат. Талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга жана жарандарга берилет. 25 жашка чыккан, жогорку билимдүү жана акыркы 5 жылда өлкөдө туруктуу жашаган кыргыз жараны талапкер боло алат. 30 мандат аялдарга квота катары бөлүнөт. Партиялар ар бир округтан бирден талапкерди көрсөтөт. Ошондой эле партиялар алардын мүчөсү болгон жаранды дагы талапкер катары көрсөтө алышат. Депутаттын орду бошогондо ордуна кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округтан добуш боюнча кийинки орунду алган талапкерге мандат берилет. Аялдын ордуна аял гана келет. Эске салсак, учурда өлкөдө аралаш шайлоо системасы колдонулат. Ага ылайык жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдуу система менен партиялык тизме аркылуу 36 депутатты бир мандаттуу округтардан болуп, жалпы 90 депутат шайланат. Ички иштер министрлигинде коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө боюнча жыйын өттү. Мекеме билдиргендей, коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын алкагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын борбордук аппаратына коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо боюнча жыйын уюштурулду. Өздүк курамга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Отурумда ички ийгиликтөө кызматкерлери тарабынан эгерде коррупциялык фактылар жасалган болсо, тиешеси бар адамдар кылмыш жаза кодекс ылайык жоопкерчиликке тартылып, соттолгон адамга өмүр бою белгилүү бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлөөгө тыюу салынып, күнөөлүү кишиге карата эркинен ажыратуу түрүндө милдеттүү түрдө жаза берилип, мамлекеттин бюджетине келтирилген зыяндын ордун толук толтурууга тийиш болору эскертилди. Таластын Бакаята районунун Боотерек айылында жалпы аянты 16,5 гектар жер арзан баада мыйзамсыз сатылганы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тарабынан мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча текшерүү иштерин жүргүзүүнүн алкагында Боотерек айылында Талас балык чарба мамлекеттик ишканасына тийиштүү жалпы аянты 16,5 гектар көлмө соттун чечими менен аукцион аркылуу мыйзамсыз сатылганы аныкталды. Аукционду уюштуруу жана көлмөнү
тартуу иштерине шектүү катары Бакай Ата райондук сот аткаруучусу, райондун салык башчысы жана көлмөнү мыйзамсыз сатып алган ишкер кармалды. Алар өз кызыкчылыктары үчүн көлмөнү 874.500 сомго арзан баалап, мыйзамсыз сатып жиберишкен. Иликтөө иштерин жөнгө салуу максатында шектүүлөр Талас облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына 1 айга камакка алынды.